Ушул жол аркылуу Ош облусунун тургундары Жалал Абад облусуна бир канча убактын үнөмдөп тез жетчү. Бирок бул жолдун иштебей калганына бир канча убакыт болгон. Камчыбек Ташиев дал ушул жолду декабрь айында ачабыз деп сөз берген. Арадан бир канча убакыт өттү. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде жолду ачуу боюнча эч кандай иштер жүрбөй эле. Азамат Алмазбекович, сиз туура айттыңыз. Буюрса, үлгүрүп калабыз 1 декабрга чейин Жалал Абад Ош жолун через Беговат, через Ынтымак пост ачабыз. Буюрса. Азыр катуу иштер жүрүп атат на местах. Уже буквально осталось там 10-15 дней. Так, этот вопрос мы решим. До Нового года решим, даст Бог. Ташиев айтып жаткан жол Кара Суу районунун Ынтымак айылынан өтөт. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында бул жол СССР тарагандан кийин 3-4 жыл гана иштеп, кийин көпүрөсү алынып, жолу жабылган. Учурда эки өлкөнүн тең чек ара кызматы кайтарып турат. Аталган жолду ачабыз деп айтышкандан бери 4 ай убакыт өттү. Бирок жолду ачуу боюнча эч кандай сөз боло элек дейт. Муну Сабай айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары дагы далилдейт. Ошол боюнча көпүрө жок, бул жол иштебейт, жабык турат. Биздин территорияда эч кандай иш аракет жүргөн жок. Ошол боюнча турат. Бизге команда дагы болгон жок. Эч маалыматым жок ал жөнүндө. Кара Суу Беговат Жалал Абад жолу ачылса, жүргүнчүлөр Ош Бишкек жолу аркылуу жүрбөй, дээрлик 2 саатка чукул убактысын үнөмдөй алышат. Жолду ачуу боюнча айыл өкмөт мында турсун, райондук акимчиликтин дагы кабары жок. Кара Суу районунун акиминин орун басары жолдун ачылуусун күтүп жатышканын, бирок кайсы учурда ачыларын так билбейбиз деп жооп берди. Ал эми Ынтымак боюнча айта кетсем, биз да күтүп атабыз. Качан ачыларын эми ачылат деген бизде да маалыматыбыз бар. Бирок так могу күнү ачылат деген маалыматым жок. Так могу күнү ачылат дегенден биз алыспыз, бирок ачылышын биз да күтүп атабыз. Сөз болуп жаткан жол качан ачылат? Эмне себептен айтылган убакытта ачылбады? Ушул жана башка суроолор менен УКМКнын чек ара кызматына байланыштык. Аталган кызмат маалыматты тактап жооп беребиз дешкен, бирок тактык киргизишкен жок. Точно айта албайм, анткени менин руководством чечет да, аны. Бир руководство бар да, жетекчиси. Управлениясынчы. Мен жазып койдум, что там не болду? Даяр болду. Жооп берилек да. Жооп бергенден кийин сразу сизге жөнөтөйм. Негизи жооп береби? Ооба, жооп берет. Азыр бирок салып коем, Эгер даяр болсо сизге жөнөтөйм. Азырынча жолдун качан ачылары боюнча маалымат жоопсуз калды. Кара Суу районунун акимчилиги жакын күндөрү коңшу Өзбекстанга жөө өтүүчү өткөрмө бекет ишке кирерин билдирди. Ал жол Сабай айыл өкмөтүнүн аймагынан ачыларын кошумчалашты. Нургелди Каныбек уулу, Актилек Оморбеков, Бейтарап, Ош облусу.